Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда 7 апрель күнүн тарыхый күн катары алып салуу сунушталууда. Бул негизи 2010 жыл болгон бул окуялар Кыргызстандын тарыхына кандай таасир эткен жана муну алып салуу канчалык туура, бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто апрель окуясынын катышуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры Алиасбек Алымкулов болмокчу. Алиасбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ушул, бул жаңылыкты кандай кабыл алдыңыздар? Негизи бул 2010 жылы сиз өзүңүз катышкан бул окуялардын мындай бир азыр тарыхтан өчүрүү аракети катары кабыл алдыңыздарбы бул 7 апрелди чийип салууну? Тактоо иретинде айткым келет. Маселен, бул алынган жок. Анткени 7 апрель кызыл күн боюнча калды. Болгону 3 күн болуп калды да. Ооба. И учурунда бир окуя эске түшөт да. Ден Сяопин Франция мамлекетине барганда, Франция мамлекетинде иш-чаралардын биринде сураган экен: сиз Франция революциясына кандай баа берет элеңиз деп. Ошондо Кытай экономикасынын кереметин түзгөн, Кытай мамлекетин өнүктүрүп өстүргөн, гүлдөткөн Ден Сяопин айткан экен: азыр дагы да Франция революциясына баа бериш эрте деп. 7 апрель тарыхта өзүнүн орду бар. Аны эч ким жокко чыгара албайт, жок да кыла албайт. Себеби байкап көрсөңүз, бир мисал катары айтайын. Бизди курчаган коңшу мамлекеттер же СНГнын алкагында 30 жылдын ичинде 6 президент алмаштырган кайсы мамлекет бар экен? А биз 7 апрелден бери эле канча президент отуруп атабыз. Ошол 7 апрелдин аркасы менен болгон нерсе бул. Экинчиден, биздин элге ким келбесин баары түшүндү. Кыргыз эли бийликти жеке менчикке айландырууга, бир үй бүлөлүк кланга ээ кылууга эл мүмкүнчүлүк бербейт. Эл ага макул болбойт. Эл ар нерсени өзүнүн ордуна таразалап коюп коет. Бул чоң сабак болду. Азыр ким келбесин, ким болбосун, мындан чоң сабак алат. Жана алышы керек. Андан тышкары, Айлыта Далай бул багытта мына мен өзүм китеп жазгам. 7 апрель жөнүндө чоң көлөмдүү китеп, илимий. Башкалар да жазып атат, илимдер изилденип атат. Бул боюнча Далай кандидаттар жазылат, докторлуктар корголот. Көптөгөн илимдер андан бери канча макала чыкты, маселен. Керек болсо Аль Жазира Америкадан бери келип алып атпады интервью убагындачы бизден. Демек, бул өзүнүн тарыхый орду бар нерсе, муну эч ким жокко чыгара албайт, жок болуп да кетпейт. Бул тарыхый чындык. Биздин Анан сиз коомдо, биздин мамлекетте өзгөрүү алып келген. Болгондо да чоң өзгөрүү алып келген. ушул өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кыла турган болсок, сиз мисалы өзүңүз китеп жазгансыз, өзүңүз илим жактагансыз бул тармакта деле. Анан ошол 2010 жылдагы 7 апрель окуялары Кыргызстандагы мындай институционалдык жактан, өлкөнүн тарыхында кандай өзгөрүүлөрдү алып келди деп ойлойсуз? Алгач биз ошол учурда 2010-жылы президенттик бийликтен кетип, парламенттик бийликке өтпөдүкпү? Эми ошол айтылган нерселердин кайсы аткарылды, кайсы аткарылбайт, аналитика кылып көрсөк, биринчиси, конституциялык реформа барабыз деген барды да. Биз президенттик бийликтен президенттик жана парламенттик бийликке кетпедикпи? Өзүңүз билесиз, партиялар утуп келди. Партиялар өкмөттү түзүп атты, өздөрүнүн өкүлдөрүн коюп атты. Ошентип 10 жылдан ашык биз парламенттик мамлекетте жашадык. Биз муну да көрдүк да. Бул жактан конституциялык реформа болду. Ооба. Өзгөрүү болду. Элдин көз карашы өзгөрдү. Партиянын иштемем экенин түшүндүк, көп партиялык системаны түшүндүк. Ал эми экономикалык менен социалдык жактан биз каалагандай болгон жок, мойнуна алыш керек. Биз каалагандай өзгөрүү, ийгилик болгон жок. Аракеттер болду. Аракеттер болду. Андан дагы бир айта кетчү нерсе, ошондон бери канча бийлик алмашты, өзүңүз көрүп атпайсызбы? Эгерде ошо 7 апрель болбошондой болот беле? Мындай да. Биз ак окуядан башташыбыз керек да, негизичи. Эң алгачкы биринчи кадамдар ошо ак окуядан башталган. Анда тилекке каршы эң чынактай жашынакай 6 инсан соң ажырадык. Андан кийин 24-март. Андан кийин 7 апрель, анан кийинки жыл. Мунун баары өз орду менен келип атат. Мисалы үчүн биз өлкө мамлекетте Францияда канча жолу болду эле, өзүңүз билесиз да. Францияда революция болуп
республика болуп кайра Наполеон император келип алып, бурбондор келип алып, кайра революция болуп, азыр Франция мамлекети бүгүнкү күндө 5-чи республика. Анын жанында Испания мамлекети. Бир учурда революция болуп, кайра диктатор келип, фашисттер. Алар кетти, эми король да кетти, азыр премьер-министр башкарат. Мындай окуялар болуп келгенде ар бир мамлекеттин тагдырында адам тагдыры сыяктуу эле ар кандай тайга кашуулар болот, өнүгүүсүлөр болот, тоскоолдуктар болот, өзгөрүүлөр болот. Муну өнүгүп өскөн, гүлдөп кеткен мамлекеттер будан өткөн. Бул тарыхта бар нерсе. Ким билет? Балким ошол биз кыргыз мамлекети, кыргыз эли ушунчалык бир бакубат нерсеге жетиш үчүн дагы далай жолду ашыш мүмкүн. Бул өзү табигый нерсе да. Жандай эмесми? Анан биз сиз өзүңүз айтып кеткендей эле, мисалы Кыргызстан тарыхында 3 жолу бийлик алмашуу болду. Күч менен бийлик алмашуу дейсизби, революция дейсизби? Ошол эле мисалы 24-октябрды 2010-жылдагы революциядан кийинки келгендер, 24-мартты 2010-жылдан кийинки келгендер мындай алып салган болчу. Азыр болсо 2020-жылдагы революциянын эсебинен келгендер 7-апрелде алып салып атат. Анан ушундай нерселер, мындай бир акыр аягында барып жыйынтыгы эмне болот дейсиз? Бул тарых бурмаланып калбайбы? Себеби дегенде эми албетте жазылган тарых гана калат да кийинки муундарга. Улам жаңы келген бийлик ошентип алмаштыра берсечи? Расул Гамзаттын айткан жакшы сөзү бар. Эгерде сен тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деп. Анысы сыяктуу сиз билесиз, үркүндү бир убакта сөз кылгандан коркчу элек. Азыр үркүн боюнча изилдөөлөр жүрүп атат. Үркүн боюнча кайталанып тарыхый жаңы материалдар чыгып атат. Үркүн боюнча 2016-жылы Ата бейитте эчтелик ачылып аткан Россия мамлекет президенти өзү келип гүл коюп таазим этип кетти. 37-36-жылы атылып кеткен эң мыкты кыргыз мамлекетин түптөгөн, фундаментин куйган, түштөгөн пайдубалын койгон эчендеген улуу инсандарыбыз. Касым Тыныштан, Байыр Исекеев, Жусупов, Иман Айдарбек, Ишанар Абаев, Абдыкерим Абдыкалык Орозбеков, Төрөкул Айтматов, Замир Эсенов жана көптөгөн алар жөнүндө бир убакта сүйлөй албай калбадык беле. Кайра тарых ордуна келбеди. Азыр алар биздин улут журт атасын алып атпайбы наамын? Туурабы? Кыргыз Республикасынын баатыр наамын алып атышпайбы? Алардын кыргыз мамлекетинин пайдубалын түзүүдөгү, куруудагы, түптөшүндөгү кылган эмгектери өтө жогору бааланып атпайбы? 100 жылdır өткөн жок да, 100 жыл жаңыдан 100 жыл өттү, 37 100 жыл өтө элек да. Бирок тез эле ордоруна коюлуп, алардын кылган эмгектери, баатырлыктары, келечек муунга кылган кызматтары, мына кече эле Болот Мамбетов Кыргыз Республикасынын баатырын алды. Ал киши унутулуп эле калбады эле. Анын артынан урпак да алган жок да. Бирок айкөл кыргыз эли кайрадан азыркы бийлик керек болсо бербеди Кыргыз Республикасынын баатырын. Анткени ал кишинин эмгектери кайрадан дамытылып айтылып атат. Ошол сыяктуу эле ар кандай учурлар боло берет. Бирок 7-апрель кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхындагы өзгөчө өзгөрүш алып келген күн катары элдин эсинде кала берет. Бул жокко чыкпайт. Жокко чыгаранын өзү дагы, жокко чыгарууга аракет кылгандын өзү дагы бул туура эмес. Анан мисалы 2010-жылдагы алып келген өзгөрүүлөрдү алып карасак, ошол эле парламенттик мамлекеттин түзүлүүсү, жанагы партиялардын күчөөсү деген мындай бир чоң окуялар болгондо, азыркы 2020 анан ошол 2010-жылдагы болгон өзгөрүүлөр мындай 2020-жылга чейин эле жашады деп айта алабызбы? Мисалы сиз айткан ошол эле француз тарыхы менен салыштыра турган болсок, бул үчүнчү республика катары ошол анын бир республикалык тарыхы 2020-жылга чейин эле жашады десек болобу? Айырмалап көрүш керек да, 2010-жылы биз жеке үй бүлөлүк, кландык бийликке каршы чыккан болсок, 2020-жылы эмнеге каршы чыктык? Биз олигархтарга, бай партияларга каршы чыкпадыкпы? Анткени сиз билесиз, 2020-жылы партиялар ушунча бай адамдар өздөрүнүн партиясын түзүп алып, акчаны ушундай чачып, элди бузуп, анан эл нааразы болушуга каршы чыкпады. Ар бир болуп аткан инкылаптын өзүнүн темасы бар да. Себеби бар да. Карап көрсөңүз, 24-жылы мартта 2005-жылы
bir adamın biri үй бүлөлүк бийликке каршы чыкты, туурабы? 2010-жылы bir adamın, anın baldarının, anın үй бүлөсүнүн, anın кланына каршы чыкты. 2020-жылы бай адамдардын, олигархтардын, ошо Кыргызстандын байлыгын, канын соруп, кыргыз элинин байып алып, анан өздөрүнүн партиясын түзүп, анан өзүнүн партияларынын акча менен алар финансировать этип, каржылап, андан кийин ушунчалык элдин кызына тийди эле, анан эл көтөрүлүп кетти. Демек, ар бир ыңкылаптын өзүнүн себеби бар экен да. Көрдүңүзбү? Ал 2020 унутулбайт. Анткени биз качан гана өткөн тарыхтан туура жыйынтык чыгарсак, туура сабак алсак, келечекти күчтүү кура алабыз. Эгер сабак албасак, бул кайталанып аткан нерсе. Сиз билесиз, кыргыз мамлекети, кыргыз элинде көчмөн демократия дайыма болуп келген. Канча бир замандарды кечирбейли, канча кылымдарды кыргыз эли баштан кечирбесин, өтө оор учурларда кыргыздар бириге калып, бир ханды шайлап алып, анан жеңишке жеткенден кайра өз өнүнө кете берген. Бизде көчмөн демократия болуп келген. Бизге демократия бизге жаңылык эмес. Болгону биз азыр бир батышты, бир чыгышты ээрчип атабыз улуттар эмес. Биз өзүбүздүн салттуу балыктарга таянып, өзүбүздүн тарыхка таянып, өзүбүздүн айкөл манаска таянып кеткенде, балким башка жол менен кетмекпиз. Анан ошол апрелде келген бийликтин сиз айтып атпайсызбы, 2020-жылы бул жанагы олигархаттын бийлигине айланды депчи? Олигархтардын, элдин ар кандай коррупционерлердин, уруулардын бийлигине каршы чыккан депчи эл. Ошол 2010-жылдагы болгон кайсы окуялар ушундай нерсенин курулушуна алып келди эле? Эмне үчүн демократия, парламенттик башкаруу деген жакшы мындай бир ураандар акыр аягында келип, мындай бир туура эмес жолго айланып калды деп ойлойсуз? СНГнын тарыхында, СНГнын алкагында, аймагында биринчи жолу бизде парламенттик мамлекет болду да. Аракеттер болду. Жан Канча менен келдик. Партиялардын тиреши, күрөшү, анан утуп келген партиялардын бириктелиши. Эми сиз билесиз, 2010-жылы ошондо да таза шайлоо болду. Миске далилдеп берейин. Апайсы утуп келбеди эле. Ал убакта Ата журт партиясы оппозиция эмес беле? Бирок алар биринчи орунду албады. Эгерде таза шайлоо болбосо, алар биринчи орунду ала алат беле? Отунбай Россаканын убагында өткөрүлгөн шайлоо өтө таза шайлоо болгон. Анын баары эле далил берет. Анткени алардын алган добушу, парламенттен алган оордагын далилдеп коюп атпайбы, же калппы? Бул чындык. Экинчиден, бир нерсени түшүнө албай атабыз да. Мейли 1 сом чачсын, мейли 1000 сом чачсын, канчалык партиялар акчаны көп чачса, эртең бири келген эл жон терисин 10 эсе ашы менен сыйрап алат алар кайра. Анын ашы менен биз ошону түшүнө албай атабыз да. Бул бир өкүнүчтүү жагы. Экинчи өкүнүчтүү жагы, партия ооба болду, бирок устаканда бөлүп алып атпады бийликти. Мисалы үчүн ошол мени кечирип коюңуз. Башканы ким билет? Ал партияга акча төлөдү да. Партия акча төлөгөндөн алып келип кызматка коюп атты. Ал кызматты алып барабы, байбы. Ошентип бир топ залакалар болуп кетти да. Муну эми моюнга алыш керек. Бул болгон нерсе. Анан ошол эле мезгилде эң чоң жаңылыштык ошо партиялардын мамлекеттин нерсенин байып алган аракетинин айынан элдин ачуусуна тийди да. Себеби алар канчалык партиялар өзүнүн адамдарын көп кызматтарга койсо, таасири күчөсө, мамлекеттин тагдырын, элдин тагдырын чече баштады. А чын чынына келгенде бийлик бул жоопкерчилик да. Бийлик бул өтө чоң сыноо да. Барың да сыноо, бийлигиң да сыноо. А биз аны жыргалчылык катары, рахат катары кабыл алып атпайлы. Бул өтө жаңылыштык да. Адам канчалык жогорку бийликке барбасын, ал ошончолук жалгыз. Бул жалгыздык бийлик деген. Бул жоопкерчилик, бул сыноо. Өткөндө бир кайталоо көргөзүүдө Гедераликтен сурабады, өлөрүнө 1 жыл калганда. Бийлик кандай экен, даамы деп. Ошол жана алып барып айтып атат, бир гана киши чындыкты айтты деп. Гедералик айтпады. Бийлик өтө ачуу, даам өтө ачуу. Өтө оор экен деп. Көрдүңүзбү? А бизде бийликти кандай кабыл алат? Билесиз өзүңүз. Ошон үчүн бул жоопкерчилик. Бул аябай чоң сыноо. Ошол убакта кеткенден кийин эл эмне деп атат? Тарых эмне деп атат? Кийинки муну кандай баа берет? Кеп ошондо. Ошондуктан ошол нерсе
ошо партиялардын ыплас туура эмес жасаган кадамдардын айынан 2020 жылы эл жанагындай кадамга барды. Анан албетте 7 апрель жөнүндө сөз кылганда убактылуу өкмөт жөнүндө да сөз кылбай коюу мүмкүн эмес. Эгер алып карай турган болсок, мисалы азыркы күндө ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жөнүндө дагы мындай кайсы бир нерселер ачыкка чыгып, кайсы бир нерселер тескерисинче бурмаланып келе жаткандай болуп атат. Ошол эле учурда кээ бирлери кайсы бир иштер боюнча өтүп, кайра иштер козголуп дегендейчи. Мындай тарыхты тактоо иретинде ушундай кадамдар туурабы? Мисалы биз ар бир бийликти улам кийинки келген бийлик ушинтип иликтеп мындай таразага салып олтурганы канчалык туура? Бул негизи келечек үчүн кандай мааниси бар да ошол 2010-жылдагы окуяларды кайрадан талдап көрүү аракети? Мындай нерселер кайталамашы мүмкүн качан биз өткөндөн үлгү алганда гана, сабак алганда гана. Сабак албасак кайталана берет деле каршы. Ооба. Ал учурда дагы мен ооруканадан кеч чыктым, кийин кеч аралаштым бул нерсеге. Ар бирине ар кандай сындар айтылып атат, сын пикирлер айтылып атат, алардын кылган жумуштары, жасаган кадамдары боюнча. Тарых өз баасын берет да, эл сынчы да. Анан кыргызда жакшы сөз бар. Калк айтса калп айтпайт, көпчүлүктүн көзүн жаба албайсың. Көптүн көзү көрөнгөч дейт кыргыздачы. Эл баарын көрүп турат. Бирок алардын баары эле бар, эми бир экөө өтүп кетти, калганы бар. Анча деле кара эмес, жаш эле. Мына убакыт өз баасын берип атат. Муну эми мындай да, бул нерсеге эл берген жакшы бааны. Анан тарыхчылар берген жакшы бааны. Убакыт бергени жакшы. Бул эми 15 жыл өтө кыска менен бир караганда. Бул эгер тарыхтын жолуна салып карасак, бул көз ирмен. Чын-чындан келе туурабы? Баардык нерсе өзүнүн баасын алат. Сиз илгери кыргыздар айтып койчу эле кылгыч кырчыла депчи. Бирок азыр көрүп атпайсызбы? Тез эле кайтып атпайбы? Кайтарма жин болуп кетпеди азыр. Кайра эле тез эле баштан чыгып калып атат. Эгер жаңылган болсо, туура эмес кадам таштаган болсо, туура эмес мамлекеттин элине, коомчулукка мамиле кылган болсо, тез эле жооп берип калып атпайбы? Аны өзүңүз көрүп атпайсызбы? Кайтарма жина. Заман Анан тез өзгөрүп атат. Азыр сиз билесиз, убакыттын баасы өтө төмөндөп кетти. Убакыттын берекеси болбой калды. Мурда берекеси бар эле. Ошо кылгыч кырчыла деп айтчу. Азыр убакыттын берекеси жок. Убакыт ушунчалык тез өтүп атат. Көз ачкыча өтүп кетип атат. Тез эле баардыгы ордоруна коюлуп, жооп берип калып атат. Ушундай экен го. анан азыркы болуп аткан ушул мындай бир пикирлерди бул мындай бир саясий айдыңда болуп аткан окуялар менен да байланыштыргандар көп да. Мисалы ошол 2010-жылдагы 7 апрелде болгон окуялардын негизги символу катары социал-демократтар партиясы жөнүндө болгон деп, анан азыркы учурда ошол социал-демократтарга каршы болгон иштерге мындай бир тиешелүү кылып көрсөтүүдө да. Ушул жагына сиз кандай карайсыз? Чын эле бул ошол социал-демократтарга каршы болуп аткан иштерге байланыштуубу, же бул өзүнчө эле мындай бир тарыхый нерсени кайра карап чыгуубу? 2010-жылы өткөн инкылап бир партияга байлаган өзү туура эмес. Ал жерде бир партия болгон эмес, ал жерде эл болгон. Ал жерде орто муунду болгон, ал жерде улуу муунду болгон, ал жерде кичүү муунду болгон, ал жерде жаштар болгон, жаштардын агымы болгон. Алар ал партия жөнүндө түшүнүү да болгон эмес. Ошондуктан инкылапты бир адамга же бир партияга байлаштын өзү бул жаңылыштык. Бул чындыгы элдик кыймыл болгон. Ушунча сандаган адамды бир партия алып чыга албайт болчу. Калыстык үчүн айтып коелу да. Ал эми азыркы болуп жаткан нерсе бул ал нерсеге тиешеси жокко деп ойлойм да. Анткени азыр жаңы муун, башка муун такыр. Такыр башка муун, жаңы муун келе атпайбы? Жашоо ушундай да. Жер деле которуна айланат. Алмаларды деле өсүмдүктөрдү деле аргындаштырасың, бутагын кесип. Ошол сыяктуу муунду алмашып турат да. Анан азыркы келаткан бул таза башка 21 кылымдагы креативдүү, өтө мындай интернеттен тарбия алган муун келе атат да. Бул башка муун. Биз 2010 бул башка муун болгон. Коом алмашып турат да. Улам жаңы муун келе берет да аркасынан. Анан
Ал жерде баягы аралашкан жүргөн киши катары айта турган болсом, ал жерде баардык коомдун өкүлдөрү болгон ал жерде. Ал жерде бир эме менен байлап коюшту өзү туура эмес. Кааласуу үчүн айтып коюш керек да. Мгм. Анан сиз өзүңүз дагы бул апрель окуяларынан кийин дагы мамлекеттик иштерге аралашып жүрдүңүз, чоң саясатта жүрдүңүз деп айтсак болот. Анан сиздин оюңузча апрель революциясынын максаттары кайсыл учурда мындай бир ишке ашпай кала тургандыгы түшүнүктүү болду да, кайсыл жылы эмне окуялардан кийин бул революция өзүнүн максаттарына жетпей калды же жетет деген мындай бир түшүнүк болду элеси? Мындай да, мен негизи чоң саясаттан 14-жылы кеткем. Аны сиз Мгм. билесиз. Андан бери 15 жыл өттү, мен андан кийин саясатка келген жокмун, аралашкан жокмун, саясатта болгон жокмун. Азыр чыгармачыл адаммын. Азыр чыгармачылыкка аракет кылып аткан адаммын көпчүлүк учурда. Мындай да, мен жана башында сизге айтып өтпөдүмбү? 2010 жылдагы инкылаптан кийин 3 нерсени сизге атап өтпөдүмбү? Биринчи, конституциялык реформа кылабыз деген, аны кылды. Мгм. Президенттик бийликтен парламенттик бийликке өтпөдүкпү? Экинчи, экономикалык менен социалдык реформа ишке ашкан жок. Толук мындай өзүн актабай калды да. Аракеттер болду, жакшы аракеттер болду, көп нерсе өзгөрүүлөр болду, бирок алар мүдөөсүнө жеткен жок. Мени кечирип коюңуз, бирок мен кааласуу үчүн айтышым керек. Балким Мгм. бирөөгө жакпайт, бирөөгө жагат, бирок кааласуу үчүн айтыш керек. Болбогон нерсени болбоду эле айтыш керек. Анан баягы болду деп жалган айткан болбойт. Аны эл деле көрүп турат. Ал эми ошол 10 жылдан кийин ошол нерсени жанагындай эмне өзгөрүү алып келген эмеске айттым. Жана партиялардын, олигархтардын жеке партияларын түзүп алып, элдин кыжырына тийип, эл акчага каршы чыкты. Бул акчаны сууда чачты, өзүңүз көрдүңүз го. Ошондон жанагындай инкылап болуп кетти да. Анан эми мындай да, өзүңүз деле байкап көрсөңүз, сиз деле жаш муунун өкүлү катары. Ошол 2010догу, азыр 2025те такыр башка болуп атпайбы? Жаңы келаткан саясатчылар да башка болуп атпайбы? Муун өзгөрүп атпайбы? Муун алмашып атат да. Булардын көз карашы, буларды карасаңыз, сүйлөгөн сөздөрү, турмушка болгон көз карашы, мамлекеттин келечегине болгон көз карашы такыр башка болуп атпайбы? Жаңы форматтагы, жаңы типтеги адамдар келип атпайбы? Туурабы? Анткени Мгм. ааламдашу тез жүрүп жатат, өзүңүз көрүп атасыз. Аябай тез жүрүп атат ааламдашу. А биз ааламдашуунун агымында Мао Цзэдундун айткан сөзү бар экен. Эгерде коомдо кандайдыр бир өзгөрүүнү сезсең, сен чеп курба дейт. Сен тегирмен кур дейт. Ошол коомдо өзгөрүп жаткан шамал сен тегирменге айланып кетсин дейт, ишин жүрүп кетсин дейт. Көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу эле биз азыр могул бир нерсенен жабылып албастан ачылып, ошол агым менен өзүбүзгө, биздин мамлекетке, биздин элге ылайыктуу, биздин мамлекет элдин кызышына туура келгидей агым түзүп алып кеткенибиз жакшы болот. Мындан бекинип качпаш керек. Ошондо мамлекеттин Мгм. келечеги бар. Мгм. Анан негизи эле айта турган болсок, 7-апрель окуяларынан кийин бир канча кыймылдар пайда болгон. Сиз да активдүү катышып жүрдүңүз дегендей, ошол кыймылдардын, бул болуп аткан окуяларга негизи мындай бир реакциясы кандай болду? Эмне кадамдарды кылалы деп атат, же бул нерсеге макулбу? Менин оюмча, бул 7-апрель окуяларынын катышуучулары кандайдыр бир өзүңүздөрдө топтор бар болуш керек. Мындай кызыкчылыктарды коргогон дегендейчи, ошол окуялардын катышуучуларын. Мындай да, тилекке каршы ошол 7-апрелде андан кийин ошонун запкысын чегип көзү өткөндөр 200-ге жакындап калды. Андан тышкары 630га жакын оор жаракат алгандар бар болчу. Андан тышкары алардын балдары, ошол 10 жашта болсо азыр канчага чыгып калды өзүңүз билип атасыз. 5 жашта болсо канчага чыгып калды. Алардын бүт туугандары. Эми мындай да, эгерде ошо ар бир үй бүлөнүн арасынан 5 киши чыгарса канча миң болуп кетип атат? Муну жокко чыгарган мүмкүн эмес. Алардын балдары, атам кайда болду эле? Эмнеге каза болду? Или агам эмне каза болду? Иним эмнеге каза болду? Алар да бирөөнүн балдары, бирөөнүн атасы, бирөөнүн агасы, бирөөнүн иниси, бирөөнүн баласы болгондар. Алар дагы бирөө ак шешекке бөлөп, келечегине үмүт кылып баккан да. Алардын да балдары, бала чака, туугандары, урпактары калып атпайбы? Алар көбөйүп атат. Бирөө болсо 5 болду, 5 болсо 7 болду дегендей. Анан кантип жокко чыкмак эле?
Ал жокко чыгаруунун болгон аракети өзү бул утопия. Бир күн, 2 күн балким убактылуу, бирок мунун келечеги бар. Бул тарых. А тарыхты эч качан жокко чыгара албайсыз. Тарыхты кайрадан жасай албайсыз. Тарыхты өзгөртүш мүмкүн эмес. Убактылуу айрым бир өткөндө баш жагын айтып кеттим, мисалдар келтирдим го, жанагы Үркүндү, ошол эле 30-70 жылдагы улуу инсандарды. Убактылуу кайра эле келбеди ордун. Өз баасын албады. Мына бүгүнкү күндө журт ата сатып алып, биз элдин сыймыгы болуп атпайбы, туура? Ушундай. Мгм. Анан негизи эле ошол окуялардын иликтөөнүсү бизге караганда сиздерде маалымат көбүрөөк болуш керек. Соттук териштирүүлөр, негизи кайсы бир иштер, кылмыш иштери боюнча азыр канча киши жазаланып, канча киши мындай бир акталды, ушундай бир нерселер болууда азыркы күнгө чейин. Себеби дегенде менин билишимче бул иш толугу менен аягына чыккан эмес да, 7 апрель окуяларын иликтөө, Эми учурунда айрым соттук чечимдер чыккан, өзүңүз билесиз. Канча адамга чыкканын. Анан кийин кыргыз эли айкөө элек экен, боорукер элек экен. Айрымдарынын көпчүлүгүнө эле боорукерлик менен кечирим берип койбоду. Анан эми балким мунун туура жагы да бар. Салтта, шариатта айтылат, мээримдүү бол, кайрымдуу бол, боорукер бол деп атпайбы? Бирок мындай да, бир чындык бар да, балким ачуу болуш керек. Бирок айтып коеюнчу. Бул дүйнөнүн жазадан кутулганы менен ал дүйнөнүн жазадан кутула албайсың. Аякта адвокат, прокурор, сот деген жок да. Аякта өкмөт деген жок да. Аякта көп нерсе жок да. Аяктын сурагы дагы эми ошонун башында тургандардын айрымдарын, катуу айтсам кечирип коюңуз, төрүнөн көрө жакындап келе атпайбы? Убакыт токтоп турган жок да. Баратат да ошол жака. Аяктын сурагы башка. Балким сиз туура айтасыз. Бул дүйнөнүн сурагынан кутулуп кетиши мүмкүн. Балким айрым бир убакыт жашашы мүмкүн. Кудай канча жаш берсе. Бирок эртеге кечээ баары барат ошол жака. И баарыбыз деле барабыз да. Аяктан мындай да, Кудай берген жанды Кудай гана алат. Ал эми ушунча адамды запасына калып анан кутулуп кетем деген өзү бул жаңылыштык го дейм. Бул дүйнөдө эң эле кымбат эмне? Бул дүйнөдө эң кымбат тирүүчүлүк. Адам баласынын өмүрү, андан кымбат эчтеке жок. Туура? Ошол эң кымбат нерсени алып коюп анан көчөдө сайрандап басып жүрөм деген өзү билбейм ал. Ооба, бүгүнкү күндө айрым бир шарттарга, жагдайга ылайыкташып, ыңгайлашып жүрүп атышы мүмкүн. Бирок күндөн күн, айдан ай, жылдан жыл жылбышып тиги жака жакындап бара жатат. Аяктан кантип кутулат? Эч ким кутулган эмес аяктан, эч ким кутула да албайт. Аны сиз жакшы билесиз. Сиз жакшы билесиз да, ошол режим бийликте турганда алардын акырынан жем жеген, чөп жеген адамдар көп да дагы эле. Алардын кызыкчылыгына ошонун убагында байыган, алардын колунан суу ичкен, алар бар да. Алар ошондой кызыктар болуп далбастап аракет кылып жатат. Анан сиз жакшы билесиз, элдин эсебинен, мамлекет эсебинен алып кеткен режим катуу байыган. Акчасы көп. Ал өзүнчө эмгегинен эмес, ал ошо элдин эсебинен. Кыргыз элинин жон теринен сыйрып байыган. Ал байлыгы бар. Дал ошондой аракеттер болуп жатат. Канчалык болбосун да, ал аракеттер болгону канча көп эле жыл болбоду. Бирок ары ишке аша элек да. Ашаны деле ким көрсөтпөйт. Эми мындай да, элбиз да. Дал ошондой күн боло турган болсо, анда да бир биз да үндү чыгарып айтып аткан сөзүбүз бар. Бирок ал жакшылыкка алып келбейт. Аны суроо туулат да, бир адамдын кызыкчылыгы үчүн бир мамлекеттин тынчтыгын бузмак беле. Ага барбайт го деп ойлойм да. Мен үмүт кылам. Азыркы бийлик четте жүргөн бир адамдын кызыкчылыгы үчүн бүтүн кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин тынчтыгын бузбайт го деген үмүттөмүн. Себеби ал адам келген күндө деле ал отуруш керек. Ага, сиз билесиз, соттун чечими бар да. Ал келсин, анда отуруш керек ал. Отуруп ошол жактан кийин актансын анда. Ал келип көчөдө сайрандап басып жүрүп актана албайт. Анткени соттун чечими бар. А соттун чечимин эч ким жокко чыгарган эмес. Күн бардык адамдарга бирдей тиген сыяктуу, мыйзам бардык адамдарга бирдей. Экисиңби, экиси эмессиңби?
Демек, андай жагдайда нөңүттөн караганда анда келип отурсун, жооп берсин, анан кийин актана берсин. Ошол сыяктуу да албетте аракеттер болуп атат, тымызында болуп атат, ачыкта болуп атат, тамыры тартып көрүп атат, унутулуп калды бекен, эл унутту бекен, эмне дейт экен деп арган аракеттер жатат. Мындай да тарых, убакыт, кийинки урпактар бүт нерсени өз ордуна коет. Болуп өткөн, биз күбө болуп аткан, болуп өтүп аткан, болуп келген окуялардын баардыгы эгемендүү эркин кыргыз мамлекетинин тарыхында өнүгүү жолунда өзүнүн баасын алат, албай койбойт. Анткени тарыхый тарыхтын табиятынын өзү ушундай. Аны эч ким жокко чыгара албайт. Маселен, учурунда эмне деген падышалар, эмне деген күчтүү өкүмдарлар болгон. Бирок убакыт өткөн алардын кылган эмгектери туура эмеспи, анын тарыхы өзү тастап атпайбы? Кийинки муун баасын берип атпайбы? Ошондуктан бул нерсеге дагы мындай кээ бирсе шашып караштуу өзү туура эмес. Бирок мен ишенимдүү айта алам. Эч ким муну жокко чыгара албайт. Эч ким унуттура албайт. Анткени ушунча адамдын өмүрү, ушунча адамдын тагдыры, канча деген жетим калган балдар, кыздардын тагдыры, жесир калган аялдардын, апалардын умурун жоготкон. Жаракат алып ушул күнгө чейин күнү бүгүн да азабын чегип, кыйналып, алай. Негизи ушул албетте бул кандуу окуялар Кыргызстандын жанагы болгон революциялар Кыргызстандын тарыхына чоң таасир тийгизгени менен мындай бир коомдо кайсы бир жаман окуяларга да алып келишти, адам өмүрүн жоготууга алып келди дегендейчи. Ушундай окуялардын кайталанбашы үчүн азыркы сиздин мисалы ошол окуялардан таасирленген адам катары эмне болуш керек? Азыркы коомдогу кайсы бир туура эмес көрүнүштөр барбы? Эмне болуп атат? Эми идеалдуу эчтеке жок, өзүңүз билесиз. Бирок жакшы нерселерге умтулууга аракет кылса болот. Жакшыны да көрө билиш керек. Жакшы нерселер буйруган болуп атат. Эми мындай да, кандай гана коом болбосун, кандай гана башкаруучу чөйрө болбосун, өткөндөн туура сабак алса, туура жыйынтык чыгарса, бул нерсе кайталанбайт. Жок, жаңылып, жазып, адашып, кайрадан эле мурункудай, мурункулардын кетирген каташтарын кайталай бере турган болсо, бул нерсе токтобой коюшу мүмкүн. Себеби биздин элдин табиятын сиз жакшы билесиз, кандай эле экенибизди. Ошол эле мезгилде бар нерсенин чеги бар го дейм. Эми баягы тынчтык болгонун каалайсың, туруктуулук болгонун каалайсың, мамлекетте өнүгүү болгонун каалайсың. Ушинтип эле баарлашып жүрбөсөк кандай өнүгүү болот? Ошон үчүн айтат го, жаманчылыкты аманчылык жеңет дейт. Анан тиричиликтин өзүнүн эң чоң негизги өзөгү бул жакшылыктын үмүтү да. Биз өткөндөрдү эскерип, Кыргызда бир жакшы макал бар. Өткөндөр даңкталбай, тирүүлөр барк албайт экен. Бул тарыхый чындык экен. Муну турмуш далилдеп коюптур. Демек, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн, өнүгүү үчүн шейит кеткендерди эскерип, алардын кылган эмгектерин баалап, кийинки муундарга туура үлгү катары көргөзүп, туура тарбиялап, аракет кыла берсек, жакшылык болот го деген үмүттөмүн. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн 7 апрель күнүн эс алуу күнү катары алып салуу чечими жана ал негизи эле 7 апрелдин Кыргызстандын тарыхындагы орду кандай өзгөрүүлөрдү алып келди, анын жыйынтыгы кандай болду, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто апрель окуясынын катышуучусу Кыргыз Республикасынын баатыры Алиасбек Алымкулов болду. Алиасбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Тайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Айтып коюңуз. Арада кошуп койсо бир кошумча айтып кетейинчи. Маселен, Акс окуясында кандай бийлик келбесин, кандай өзгөрүү болбосун, ал кызыл күн эмес, тура эскерилип атпайбы? Андан бери канча мезгил өттү, канча бийлик алмашты. Бирок ошого карабастан, тынымсыз андан бери 5% алмаштыр. Бирок ар бир келген бийлик Акс окуясын эскерип, Куран окутуп, ал жака барып таазим кылып атпайбы? Акс окуясы кызыл күн эмес да. Бирок ал болгон окуя да. Биз аны унутпашыбыз керек.
Ошол сыяктуу эле 24 март деле, ошол сыяктуу эле 7 апрелдер унутулбайт. Ал эң негизгиси календарда эмес, элдин жүрөгүндө, аң сезимде калыш керек. Ошондо гана ал күн өз ордун, өз баасын алган болот. Рахмат.